Касиет берип өзүңө, кудурет арнап сөзүңө, кут кылып Кудай бериптер кыргыздын гана өзүнө. Бактыбек агай чынында бакталай болдуң кыргызга, байкалбай чыгып калыпсыз 60 жаштын кырына. Бактыбек Мамытов 60 жашта. Председателя Госкомитета Совета Министров Киргизской Социалистической Республики по телевидению и радиовещанию. Мамытова Бактыбека Камчибековича зачислить диктором с 27 марта 1975 года 6-месячным испытательным сроком. Оклад 100 рублей по 3-й категории до тарификации. Основание заявления Мамытова. Заместитель председателя Госкомитета Совета Министров Киргизской ССР по телевидению и радиовещанию. Лопарев. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз телевиденияси өзүнүн бүгүнкү ишин баштайт. Азыр биздин программабыз менен таанышыңыздар. 1975 жылы Кыргыз телевиденияси өзүнүн ишин ушинтип баштачу. Чачагарып чаңпоолор азайганда, чагылгандын жалыны басайганда, жан дүйнөмө жамгырын себелеген, жаштык кези жап-жашыл жаз айларда айылыңа келдим 60, кабыл ал курдум 60. 24 жашында теленин тоодо жүгүн көтөрүүгө көмөк көрсөтүп, талантын таанытуунун так жолун тапкан Бактыбек Мамытовдун кыргыз телесине кылган кызматы 40 жылга чукулдады. Селатанда автобустун ичинде айчике гүл берчи деп сурадым. 40 жыл бою көгүлтүр экрандын көркүнө айланган бул кадырлуу инсандын кайталангыс өмүрү өрнөк. Бул таланты тагдырдын берилген белегиби же жылдыздуу жүзү жумурай журтка жагымдуу болдубу? Айтор агай алып барган берүүлөрүнүн барандуу бөлүгү калк арасына бат сиңип, кадыры жогору болду. Попробуй, как она будет играть. Посмотрим. Балалыгынын баа жеткис балдай кезин Бактыбек агай Ысык Ата районунун Алмалуу айылында өткөргөн. Ала тоодо аттын кашкасындай таанымал тагдыр күтүп турган наристе Алмалуу айылында 50 жылдын жазы башталганда жарык дүйнөгө келет. Апам 1 марттан баштап толготуптур мени. Анан 3 күн толготуп 3 мартта араң төрөлүптүрмүн, ушундай болгон экен. Анан кийин ошол жерде балалыгым эне атам менен, балалык деген эң бир ушундай жакшы учур болот экен. Эне аталарың жаныңда, чоң энең жаныңда, бир туугандарың жаныңда, тең туштар бар айылда. Бүт дүйнөсү түгөл кесип, эң бул жашоодо балалык кесип болот турбайбы? Эрезеге жетип, диктор болуп, элесим элге таанымал адам болом деген ой максат Бактыбек агайда дегеле болгон эмес. Акылы зирек, кичине болсо да чоң кишидей токтоо мүнөз Бактыбек үн алгы менен сын алгыдан уккан, көргөнүн көңүлүнө түйүп, көкүрөгүнө сактап, бир башка дүйнөнү багынткандай. Мен бул кесипте чындыгын айтсам, бул кесипти мурун тандап алам же ушул өзүм диктор болом деп бала кезимде дегеле ойлонгон эмесмин. Көп кыялданып, ал кесип, бул кесип деп ар кайсы кесипти ойлонуп жүрчүмүн, бирок диктор болом деген эч бир учуктасам да түшүмө кирчү эмес. 1971 жыл Бактыбек Мамытов үчүн башкача жыл болду. Жогорку билимге ээ болууну эңсеп келип, студент деген күбөлүктү да колуна алды. Борборго келген Бозулан студенттиктин алгачкы ачуу таттуу аралаш күндөрүн өткөрүп жүргөн мезгилде мээрими башкача селкини жолуктурат. Жолдошумду биринчи көргөндө эле окууга тапшырып аткан, ал кезекте ошо экзамен жүрүп атканда эле ошондо абитуриент кезибизде да. Ошондо эле сыртынан көрүп жактырып калгам да. Ошондо эле көргөндө эле мындай сезимде ушул мен издеп жүргөн адам ушул болуш керек деп эле. Университетке ал дагы абитуриент, мен дагы абитуриент болуп чогуу тапшырып атып, анан кийин ошол жерден Байкеңер менен сыртымдан көрүп калып, бир көрүп эле жактырып калып, анан ошол жерден жүрүп анан кийин Бактыбек экөөбүз табышып калдык. Бүгүн Бактыбек Мамытов бир кыз, 4 уулдун, 8 неберенин кадырлуу атасы. Привет всем. Привет. Бетмени опочу мени, бетмени. О. Кылымга тете 40 жылын кыргызга кызмат кылууга арнаган Бактыбек Мамытов
Кыргыз телерадиосунда алып барбаган берүү калган жок. Eski studiyada bir эле студия бар болчу. Көрсөтүүлөрдүн көпчүлүгү түз эфирге кетчү, запистерге баягы убакытта жетишүү эмес, техникалык мүмкүнчүлүктө жетишүү эмес. Аны ошон үчүн бир эле кечте бир 4-5 көрсөтүүнү бир учурда эле бир эле кечте алып барып калган учур болор эле да. Бул көрсөтүүнү азыр эле бүтүп, аябай тердеп, студиянын ичи аябай ысып кетчү, анан кийин алка-шалка тергетүүлөрдөн кайра тигил жерде жасалгаланган бөлөк көрсөтүүгө барып отура калып, кийинки көрсөтүүнү өткөрүүгө туура келген учурлар болгон. Көптөгөн берүүлөрдү көркүнө чыгарып, калың калкка кадыры сиңген Бактыбек Мамытов көгүлтүр экранда белгилүү кесиптештери менен нечендеген эл оозуна алынган эфирлерди алып барды. Отпускадан келип, анан жаңы эле ишке чыгып, биринчи эле күнү Роза Рыскелдина эже экөөбүз эфирге чыгып атабыз. Анан адегенде аял киши учурашып, анан кийин эркек учурашып туруп, анан кийин жаңылыктар менен таанышыңыздар деп анан сюжетке өтүп кетчүбүз да. Анан баягы отура калып эле баштаганда отпускадан келгенде кичине унута түшкөндү, кандай толкунданып ошондой болду. Анан саламатсыздар деп Роза эже учурашканда мен деле ошо саламатсыздар деп жарыша хор менен учурашкан. Образды берип кетишимди кадимкидей. Учурашып жибердим да. Роза эже менин шак мынтип карап анан кийин күлкүчү болчу да ал киши. Күйлүп атат. Мен болсо баягы эмени окуп атам. Биринчи сюжетти окуп атам. Өзүмдүн да аябай Роза эжени көрүп алып аябай күлкүм келип атат. Тиштенип алып араң окуп атат. Аягына араң жеттим. Роза эже болсо столго жатып алып мынтип күлүп атат. Ушундай учурлар көп эле болгон. Башынан дикторлукка баш оту менен кирип, кесибине башкача баа берип, сөздү кастарлап сүйлөп, чыныгы жылдызга айланган Бактыбек Мамытов баардык жерде баягы эфирдегидей жүрүүнү адатка айланткан. Өтүп баратсаң дубалдай күз күнү турса, сөзсүз түрдө күз күнү карап, бир жериңди оңдоп койгондан кийин өтүп кетесиң да. Ушундай бир көнүмүш адат болуп калат экен да. Кыргыз телерадиосун Бактыбек Мамытовсуз элестетүү мүмкүн эмес. Ар бир үйдө биздин агай өз киши, бир тууган, үй бүлө мүчөсү. 40 жыл бою тынымсыз көгүлтүр экрандын көркү болуу Кыргыз телерадио тарыхында бул инсанга гана таандык. Мен жашоо турмушум бардыгы ошо экрансыз элестете албайм эч нерсесин. Бардыгы тең ошого байланыштуу болот. Ошон үчүн мен турмушумдун бир ажырагыс бөлүгү деп эсептейм. Азыр да агай иш үстүндө. Кадырман калкына каалоо тилек айтып, канча бирине ийгилик, узун өмүр каалап бата берип, эл сүйгөн майрамдык арноо концертинин алып баруучусу. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Анда эмесе адаттагыдай эле жекшемби күнкү арноо концерти сиздер үчүн. Бүгүнкү күндө калайык калк Бактыбек Мамытовду майрамдын, жакшылыктын жарчысы катары кабыл алат. Согуштун убагында Левитандын үнү бүткүл элге кандай дары болуп, дем берип, ушундай бир жан дүйнөсүнө жакшы нерселерди алып келсе, мына азыркы күндө дагы ушул Бактыбек байкенин үнү, жагымдуу үнү ар бир үйгө бир майрам алып келгендей сезилет да. Көбүнчө мына майрамдык программаларды окуганда, арноо концертин окуганда ар дайым бир үйдүн ичинде жарык пайда болот өзүнчө. Чындыгында биз мына Кыргыз телерадиосунун ар бир таңы ушу Бактыбек Мамытовдун үнү менен ачылып турганы дагы бир кээде керемет угулат. Биз радиодо дагы бул кишини көп окутуп, пайдаланып жүрөбүз. Абдан жакшы мындай бир үндөрдүн дагы адамдын денесине кубат бере турган, бир жагымдуу нерселерди алып келе турган, кээде бир ооруп турсаң дагы, тишиң ооруп турабы, ичиң ооруп турабы, ошонун бир жан дүйнөңдү ошо оорусун басып кое турганда үндөр болот экен да. Аны ошол үндөрдүн арасында ушу мына Бактыбек байкенин үнүн айтар элек. Ар дайым ошо мүнөзү токтоо, жайдары, анан кийин бир адамга жагымдуу. Кээде ошо адамдын маанайы чөгүп келсе да Бактыбекти көргөндөн кийин ушу баягы көңүлүңдү бир нерсе бир тазартып кеткендей, жууп кеткендей болуп каласың да. Ушундай бир сонун касиети бар. Бул чоң жолду басып өткөн киши. 20-кылымдын шарданасынан баштап туруп, мына кече эгемендүүлүктү алганда башкача чоор тарттык. Андан бери мына бир 20 жылдын ичинде канча биз өң түскө чулганып жатабыз. Мына ошол коомдо болгон бардык жакшылык салтанаттуу күндөрүбүздүн башатында келе жаткан биздин бүгүнкү көсөм агабыз десек болот. Кыргызды тааныбаган башка улуттагы адам кыргыз кандай болот, кыргыз деген кандай адам деп сурай турган болсо, эч токтоосуз эле кыргыз деген моундай адам деп Бактыбек Мамытов агайыбызды ээрчитип барыш керек. Анткени Бактыбек байкебиздин жан дүйнөсү толо, жүзү жаркырак,
майрамдын шаңындай, майрамдын таңындай, майрамдын өңүндөй, майрамдын түсүндөй киши. Теленин гана түйшүк эмес, Ала Тоо калкынын аянтта өтүүчү бардык маанилүү салтанаттарында агайдын үнү жаңырып келди. Алтымыш жазды карыткан Айтылуу Бактыбек агайдын баскан жолу сабак. Кыргыз үчүн кызмат кылган, 40 жыл кылымга тете болгонуна эли күбө. Кыргыз телерадиосунун тарыхында үлгү болорлук из калтырып келе жаткан Мамытовдун ийгилиги арбын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана Даңазалуу даңк медалинин ээси. Эл артисти наамын ал элек болсо да, эли аны эч ак эле элдик киши, чыныгы эл артисти деп таанып койгон.